Ак Ордо 3-төн жаңы салынган ушул 2 этаж үй сатылат. Толук түрдө кирпич, сейсмопояс колоналары куйулган. Бул жагында времянкасы, булар дагы полный кирпич экен. Туугандар, участок 4 бурчтуу туура формада забор дарбазаларына чейин орнотулуп, кызыл китеп керек документтери бар. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Ак Ордо 3-тө жайгашкан. Сиздер келүү үчүн Гагарин жана Элмирбек Иманалиев көчөнүн кесине өйдө карай келесиздер. Бул жерде Иманалиев жана Зайырбек Ажматов көчөсү кесилишет. Кесилишкен жерден оңго бурулсаңыздар эле мынакей мечит. Мечитке жетпей эле могу көчөдөн туугандар киресиздер. Киргенде мынакей могу забор бүткөндөн кийин Гималай көчөсү. Ушу Гималай көчөсү бурулганда эле туугандар үй жайгашкан. Анан бул жерден жүргөн мынакей маршруткалар дагы, автобустар дагы көп эле бар. Чоң ушундай эки тараптуу көчө. Мечит жакын. Ылдыракта жаңы мектеп балабакчалар салынып аткан учуру туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы. Дарек Ак Ордо 3 Гималай көчөсү 12-чи даректе жайгашкан. Зайырбек Ажматовдун кийинки эле 1-чи көчө. Туугандар, көчөлөр кенен, электр энергиясы бар, прожекторлорго чейин орнотулган, суусу бар туугандар. Участогун аянты болсо 4 соток, эң эле чыгыш чегара мынакей кошунанын заборунан. Бул жакта мынакей забор, дарбаза, забор жана ошондой эле батыш чегара мынакей могу жерге чейин болуп калат. Мынакей бул жерге чейин туугандар. Район мынакей кошуналар, райондун көрүнүшү. Кийинки эле көчөдөн Иманалиевдин жана Зайырбек Ажматовдун жүргөн көп эле автобус маршруткалары дагы бар туугандар. Мектеп Иманалиев жака жаңы мектеп балабакчалар салынып аткан учуру. Азыркы учурда Ала Тоонун Ак Ордонун мектебине барышат балдар туугандар. Короосуна киребиз. Дарбазадан киргенде машина койгонго жайы. Бул жакта 2 этаж болгон, 185 квадрат метр болгон үй. Сейсма пояс колоналары куюлуп, кызыл кирпичтен салынып, этаждын ортосу туугандар плита менен бөлүнгөн. Жана ошондой эле бул жакта времянкасы, времянканын туурасы болсо 15-ке 4 туугандар. Булдар дагы кирпич, булар дагы. Киргенде оң тарапта болсо кошумча курулуштары, көмүркана, склад, сырткы ажаткана жана ошондой эле бул жакта кенен бош жери, чегералар менен туугандар байкалып эле турат. Документ кызыл китеп, керек документтери бар. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Сиздерге мен азыр бул чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Негизи кирүүчү эшик, тепкичтер туугандар. Анан план боюнча үй ээси могунан бери жагында өзүнчө прихожка кылып, могу жерге терезеден болгон эшик, айниктерди коюп, мондай прихожка кылайын деген план болгон экен. Анан бул жакта качаланы азыр көргөзөм. Сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Үйдүн кире бериш коридор туугандар. Оң тарапта болсо кухня, мынакей сантехникасына чейин полный орнотулган. Пластик терезелер, отоплениянын батареялары, паровой отопление, полдору ламинат. Үй дээрлик 90% бүткөн. Өзүңүздөр каалагандай вкусуңуздар менен обой эле кылсаңыздар, туугандар 100% бүтөт. Мондай тепкичтерди алмайын деп автоматтык түрдө өзү акырын күйө турган ушундай тепкичтер туугандар, жарыктары. Бул эшиктен кирсек, бул жак чоң залы. Бул жакта болсо биринчи этаждагы офис сануузу, могу кире беришине негизинен кир жууган машиненин орду, ушундай жай экен. Андан кийин болсо, бул жакта ванна, душ, унитазына чейин орнотулуп, мынакей полный бүтүрүлгөн. Анан тепкичтин түбүндө кладовка, могу жерде дагы бир бөлмө. Бул экинчи этажга өткөн тепкичтери. Үйүбүздүн экинчи этажы туугандар. Оң тараптан тааныштырсак, бул жакта мондай бир бөлмө, чыгыш тараптан терезеси. Андан кийин бул жана дагы бир бөлмөсү. Спальня бөлмөлөр туугандар. Экинчи этаждын сануузу эле. Экинчи этаждын чоң залы, мынакей. Бул жактан телевизор аласыздарбы, отоплениянын батареялары, полдору ламинат. Бул жакта экинчи этаждагы эң эле акыркы бөлмөсү туугандар. Мынакей туугандар, бул времянканын кире бериши, киргенде ушундай кухня, тамактануучу бөлмө. Бул жакта душ, төрүндө бөлмөсү болуп, негизинен бир бөлмөлүк квартиранын планировкасында экен. Мынакей бул жакта ушундай чоң бөлмөсү, терезе, кондиционер, отопление, паровой отопление. Бул жактан терезе темирден болгон решеткаларына чейин орнотулган. Документ, кызыл китеп, керек документтери бар. Жана айткандай түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Жана ошондой эле бул жерде мынакей ванна, кир жууган машиненин орду, арестону. Отоплениясы болсо чоң үйдүкү, времянканкы баары бир котел менен жылыйт туугандар. Туугандар, анан бул жагы негизи боюнча жашыл зона, каалаган алган киши өзүңүздөр да каалагандай пайдалансаңыздар болот. Үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү туугандар, чегераларыныкы байкалып турат. Могу сеткадан, түштүк чегара тетиги блоктон. Анан үй ээси туугандар бул кошумча курулушту негизи бузуп салуу планлаган экен. Жашыл зона кылып бул жакта эми алган киши калганын өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Бул объекттин баасы $175,000 сурап атыптыр. Да реальный клиенттер менен сотлашып сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0508 777 220 0508 777 220. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.